Кыргызстанда 53 жогорку окуу жай бар. Жана анда 200 миңден ашуун студент билим алууда. Жалпысынан кыргызстандыктардын 42% жогорку билимдүү деген дипломго ээ. Бирок бизнес өзүнө керектүү кадрларды жергиликтүү рыноктон таппай сырттан чакырып келүүгө аргасыз. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстандын билим берүү системасы менен жумуш рыногундагы парадокска токтолобуз. Азыр глобалдуу эмгек рыногу өзгөрүп, ага жумушчулар дагы, жумуш берүүчүлөр дагы ылайыкташуусу керек болуп турат. Ал эми сиздин балаңыздын глобалдуу атаандаштыкка туруштук берүү жөндөмдүүлүгү анын бүгүнкү билим алуусуна салынган туура инвестициядан көз каранды экенин унутпаңыз. Баланын келечегине туура инвестиция кылуу боюнча кеңештер менен бөлүшөбүз. Айтмакчы, Россиянын Борбордук банкы жумуш рыногунун өзгөрүүсү пенсиялык системанын келечегине чоң коркунуч жаратарын айтууда. Сиздин пенсия кантип саналарын Финсабат рубрикасында айтып беребиз. Быйыл жалпы республикалык тестти 45 миңден ашуун мектеп бүтүрүүчүсү тапшырып, анын 57% же 26 миң абитуриент жогорку окуу жайларга тапшыруу боюнча конкурска катышууга мүмкүнчүлүк алды. Айтмакчы, ушул тапта Кыргызстанда 53 институт университет иштеп, анда 200 миңге жакын студент билим алууда. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча кыргызстандыктардын 42% жогорку билимдүү. Парадокс. Өлкө калкынын дээрлик жарымы жогорку билимдүү болгону менен бизнес өзүнө керектүү кадрларды жергиликтүү эмгек рыногунан таба албай, сырттан тартып келүүгө аргасыз болууда. Андан калса, жөнөкөй жумушчу эмес, башкаруучу кадрларга, технологиянын тилин билген адистерге суроо талап чоң. Ал турсун Кыргызстанда эң эле көп болуп кетти деген юрист, экономисттерди дагы бизнес таба албай убара. Бул автоматташтырылган машина мына көйнөктөрдүн эң көрүнгөн жерин тигилет да. Көрүнгөн жерин тиккенде бул тигиштери түз болуш керек. Бир линияда мисалы үчүн ушундай көйнөктөн күнүнө 1000 тиге турган болсо, ушул операция үчүн биз 6 машина коюшубуз керек. 6 машинанын ордуна биз бир эле машина коюп койсок, ушул 6 машинанын жумушун аткарат. Сапатын дагы жакшы чыгарат, санын дагы көбүрөөк чыгарат. Бул жерде программа задавать этилет, но ширинасы, глубинасы ушул нерселер берилет да бардыгы. Автоматташтыруу процесси алыскы Америка же өнүккөн батыш өлкөлөрүндө эле жүрүп жаткандай сезилгени менен, азыр кыргызстандык бизнес дагы өз өндүрүшүн автоматташтырууга өтүүдө. Ошол эле текстиль тармагы болобу, тамак аш өндүрүү жаатында иш алып барган компания болобу, алар үчүн өндүрүштү автоматташтыруу адам күчүнө караганда арзан жана ыңгайлуу. Бирок бул адам такыр эле ишсиз калат дегенди түшүндүрбөйт. Азыр бизнес үчүн абадай керек болгон кадрлар бул технологиянын тилин билген жана башкара турган кадрлар. Очень много дизайнеров, очень много модельеров, а вот именно узкая специализация очень мало. То есть инженеров. Дизайнер, модельерлер абдан көп. Бирок ошол эле учурда тигүү өндүрүшүнүн инженери, конструктор сыяктуу кесип ээлери жок. Конструктор дегенде дагы технологиянын тилин билген конструкторлор жок. Эмне үчүн? Анткени биздин окуу жайлар системасы дүйнөлүк трендтерге көз салбайт. Эски система менен эле окута берет. Чынын айтканда, биз технологиялардан 20 жылга артта калдык. Башкасын айтпаганда эле ошол эле коңшу Өзбекстандан 20 жыл арттабыз. Взять тот же Узбекистан, да? У нас Абагдан на лет 20 вперед. Инженер-технолог деп коелук. Жаңы продукцияларды разработка кылыш үчүн деле биз чет өлкөлөргө кайрылабыз да. Анткени Кыргызстандын ичинде кайра эле тартыштык бар ал жагынан. Өзүбүздүн заводубузга көптөгөн жаңы жабдыктарды алып келдик, бирок кайра эле маселе аларда кемиштейт деген. Ошондуктан кээ бирлерин үйрөнүү үчүн биз өзүбүздүн жумушчуларды чет өлкөгө жибердик. Алар барып үйрөнүп келгенге, кээ бирлери болсо мисалы Германиядан келип бизди 1 жума 2 жума окутуп анан кетип атат да. Биз азыр бизнес эмеги болуп калганда баягы жаңы келген эле специалисттерди карап, анан алардын баягы канчалык үйрөнөм деген эмеси бар, стремлениясы бар, анан кийин канчалык баягы перспективный деп бизнес өзү эле үйрөтүп атат да, чын айтканда. Жогорку окуу жайын бүтүп келгендерде даяр кадрлар биринсерин эле болбосо жалпысынан аз да, жалпысынан жок. Кыргызстандын дээрлик бардык жогорку окуу жайларында компьютердик технологияларга байланышкан окуу бөлүмдөрү бар. Бирок дал ушул кесип ээлерин бизнес жергиликтүү рыноктон таппай, сырттан чакырып келүүгө аргасыз. Электронщик, программист деп туура айтсак болот болуш керек. Ошо бизде баягы чыгып бүткөн специалисттердин баягы названиясы да туура келбейт да. Мисалы электронщик специалисттен барбы жок экенин билбейм. Ошол эле оборудованияны баягы мындай айтканда мээсине кирип, аны программалап, аны биздин технологияга байлаш үчүн дагы программист, электронщик керек да. Ал жөн эле программист эмес, жөн эле электронщик эмес. Экөөнү тең түшүнүш керек да. Андай жок деп айтпайм, аз, бар, аз. Алар көбүнчөсү чет элден окуп келгендер болот. Анан алардын
мисалы мындай сервис сыяктуу иштешет да, мисалы жумушка байланбайт, анткени алар үчүн спрос көп да аларга. Кыргызстанда жогорку жайлардын саны көп. Баары эле юрист, экономист, менеджер болуп кетти. Эң жөнөкөй тигүүчү, сантехник сыяктуу кара жумушчу күчү жетишпейт деген маселени президенттердин деңгээлинде көтөрүлүп келген эле. Бирок эки тараптан тең адистер жок экенин азыркы реалдуулук көрсөтүп жатат дейт текстиль тармагында иш алып барган ишкер Амир Закиров. Анын айтымында орто техникалык кесип ээлерин кыска убакыт ичинде даярдап алса болот. Бизнес үчүн чоң проблема жаратканы бул башкаруучу менеджерлердин жоктугу. Вот смотрите, управление в целом предприятия. Не хватает тех специалистов, которые могли бы заранее бы өндүрүш процессин толук башкаруу, тактап айтканда бул рыноктун суроо талабын аныктап, ошого жараша эмне кийим тигүү керектигин, аны кандай баада сатуу керектигин түшүнө билген жана эмне материалды кайдан алып, кандай жабдууларды алып келип, кадрларды топтоп иштете ала турган. Башкача айтканда, өндүрүштүн тилин билген, рыноктун күрөө тамырын кармап туралчу, башкаруучу кадрлар жок. Рынок. Жия бизнес ассоциациясы мындан 1 жыл мурун өз мүчөлөрүнүн арасында бизнес жүргүзүүгө бут тоскон факторлорду аныктоо үчүн сурамжылоо жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында коррупция жана бюрократиядан кийинки эле проблема катары ишкерлер кадр тартыштыгын айтышкан. Ал эми быйылкы сурамжылоодо болсо кадр жетишсиздиги негизги проблема экени аныкталган. Жумуш издегенде толтура, жумушчу издегенде толтура да, бир парадокс, нонсенс болуп калды. Анан эми биз ассоциацияда мисалы Бишкекте 300гө жакын ишкерибиз болсо, бизде ар дайым ушу 25-30дун тегерегинде вакансиялар ачык да. Кээде ишкерлерге 10, 15, 20 резюме вакансия ачылган учурда жиберсек, ошону да бир да эмесе кабыл алынбай калат да. Болгондо дагы бизнес жөн эле жумушчуларды эмес, жогорку айлык акы төлөнө турган профессионал кадрларды издейт. Бизде зарплатабыз, маянабыз өтө неме деп айтылат. Мисалы бизге ассоциация катары кээ бир учурлар болгон. Мисалы эгер англисчени жакшы билип сүйлөгөндө, орусча, кыргызчаны жазганды жакшы билген, бир аз тажрыйбасы болгон, мисалы юрист керек, ушундай эле башкаруучу керек деп аябай бизге көп кайрылат. Мисалы маянасы деле орточо көрсөткүчү мисалы $1,500 тегерегинде түшөт да. Ошондой чет өлкөдөн алып келген учурлар көп. Анын чет өлкөдөн келген жөнөкөй эле ошо инженер технологдордун мисалы айлык маянасы орто менен мисалы $2,000 тегерегинде айлык алып иштешет да. Управленческий деп деле эмес, мисалы ошол эле бухгалтерияга деле жогорку окуу жайды бүтүп келгенде деле алар чын айтканда эчтекени билбейт да. Кайра эле жаңыдан үйрөнүш керек. Балким бул жагынан ошо биз окуу жайларын реформа кылышыбыз керек, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде күчтүү талаптарды коюшубуз керек деген ойдомун да. Ошол эле менеджерлерден да даяр келип болуп аткан проблемаларды чечели деген менеджерлер жок эсе. Айтылгандай эле азыр дүйнөдө автоматташтыруу процесси тездик менен жүрүп, арзан жумушчу күчтөн баркы кете баштады. Азыр жана келечекте жөн эле аткаруучулар эмес, проблемаларга жаңы чечимдерди таба ала турган сынчыл көз караштагы кадрлардын баркы өсөт. Андыктан өзүңүздүн балаңыздын бүгүнкү алып жаткан билими келечегине кепилдик береби деген суроонун үстүндө ойлонуп көрүңүз. Анын үстүнө азыр тынымсыз билим алуу процесси жүрүп жатат. Башкача айтканда, билим алуу мектеп, университет менен бүтпөйт. Азыркынын жана келечектин атаандаштыкка туруштук берила турган кадрлары кандай сапаттарга ээ болушу керек жана билимди кандай багытта алуу керек? Дүйнөлүк трендтер менен кесиптешим Чолпон Бекболотова тааныштырат. Я сам учусь в Америке, и получается у меня будущий план, то есть пойти в Силиконовую долину, там стартап может сделать, кто знает. Бул жерде балдар робототехника, инженердик иш, программалоо боюнча курстарга келишет. Бул билимдерге балдар канчалык эрте болсо, алардын келечеги ошончолук жакшы болот, дейт Code Generation же программисттер муунук курсунун негиздөөчүсү Санжар Маматов. Бизде мектептер, жогорку окуу жайлары берген билим бала эртеңки күнү жакшы жумуш таап, жакшы айлык алышына жетишсиздик кылат. Күнүгө өз алдынча жаңы нерселерди үйрөнүп туруу зарыл. Анткени технологиялар күнүгө жаңыланууда. Демек азыркы балдар тез өзгөргөн дүйнөгө ыңгайлаша билүүгө жөндөмдүү болушу керек. Ошондуктан айрыкча программалоо билимдерин балдар болушунча эрте ала баштаганы туура. Дүйнө жүзүндө азыр автоматташтыруу процесси тездик менен жүрүүдө. Бул кайсы бир кесип ээлерин акырындап роботтор эмгек рыногунан сүрүп чыгат дегенди түшүндүрөт. Өндүрүштү автоматташтыруу адам күчүнө караганда бир топ арзан. Маселен, Катардагы немис инженердин 1 сааттык эмгеги €40 турса, ал эми индустриалдык роботтун 1 сааттык эмгеги 8 же 10 еврого барабар. Мындан тышкары роботтор суткасына 24 саат, жумасына 7 күн иштешет. Демек, сиздин балаңыз келечекте роботтор менен болгон атаандаштыкка жөндөмдүү болушу керек. Ошондуктан бүгүн STEM билим берүү өзгөчө популярдуу болууда. STEM бул Science – илим, Technology – технология,
engineering, инженердик иш жана math, математика деген сөздөрдөн куралган. Азыркы муунун өкүлдөрү үчүн STEM бул ийгиликтин негизги ачкычы дейт Америкада жашап билим алып жаткан кыргызстандык кыздардын бири Айбилек Алдаярова. Область STEM это очень такая интересная профессия. STEM бул өтө кызыктуу кесип. Анткени бул чөйрөдө азыр өтө көп кесиптер, карьера жасоо мүмкүнчүлүгү ачык. Мисалы инженердик иш. Мен да өзүмдү келечекте ушул жерде көрөм. Математика боюнча алган билимимди дүйнөнү жакшырта турган маселелерди чечүүгө жумшагым келет. Мисалы кенже балдарга билим берүү же муктаж болгон өлкөлөргө таза суу жеткирүү. Америкада өткөн математика боюнча бир катар олимпиадалардын жеңүүчүсү болгон Айбилек бул билимин кыргызстандык өспүрүмдөр менен бөлүшүүнү каалайт. Ал азыр өзү теңдүүлөр менен ар кандай жолугушууларды өткөрүп, келечекте кыргызстандык жаштарды да STEM клубун түзүүгө шыктандыруу аракетинде. Особенно девушкам в университете рассказать, как они могут использовать вот свои знания, как они могут применить их. Айрыкча университетте окуган кыздар алган билимдерин кантип жашоодо пайдалануу керектиги, аларды пайдалуу иштерге жумшоо, мисалы Кыргызстандагы айрым көйгөйлөрдү чечүүгө болоору туурасында айтып бергим келет. Айрым бир кыздардын тобун Кыргызстанда STEM клубун ачууга чакыргым келет. Анткени STEM түшүнүгү Кыргызстанда кеңири тарай элек. Бирок бул келечек үчүн зарыл нерсе. Мен колдон келген жардамымды берем. Америкада кандай болбосун ресурс көбүрөөк да. Я думаю, считаю, что больше ресурсов. Айбилектин апасы Гулира балага инвестиция салуу Кыргызстанда акча дегенди гана түшүндүрөт. Мунун өзү туура эмес дейт. Анын айтымында балага туура инвестиция салууда биринчи кезекте ата-эненин убактысы, изденүүсү, акыл күчү жана эрки талап кылынат. Друзья, да, говорят, ой, там, наверное, денег много, да, вот вы это. Поэтому дети учатся, там, образованные. Нет. Бизге көп айтышат, Америкада акча көп да ошон үчүн балдарыңар билимдүү өнүккөн деп. Жок, мен айтат элем, Америкада баланын өнүгүүсүнө эң биринчиден ата-эне өзүнүн убактысын жумшайт. Ата-энелер мектептин турмушуна тыгыз катышат. Мектептеги кружоктордун баарын ата-энелер уюштурат. Волонтерлорду чакырып келишет, тренерлерди жалдап келишет. Мисалы, бир ата-эне инженер болсо, ал өзү келип балдарга сабак өтүп берет. Балдарга эмне жетишпей жатканына карап мектепке сунуш беришет. Кандайдыр бир иш-чара болсо, ата-эненин экөө тең милдеттүү түрдө келишет. Мектептин баланын турмушуна активдүү катышат. Бул чоң инвестиция. Баланын жашоосуна тыгыз катышканда гана аны туура өнүктүрүүгө болот. Это все вот оплачивается с этого школьного фонда, который организован самими же родителями. Кыргыз коомчулугунда советтик мезгилден калган баланын тарбиясы менен билимин мектеп же университетке тапшырып коюу адаты акырындап калып баратканы байкалат. Коомдагы мүмкүнчүлүгүнө жараша ата-энелер балдарын курстан курска сүйрөп, билимге умтулуу тенденциясы күч. Бирок азыркы компьютер жана технологиялар заманында өтө тездик менен өзгөрүп турган шартта баланы кантип туура өнүктүрүү керек деген маанилүү суроого көпчүлүк ата-энелердин жообу жок. Азыр ата-эне баш болуп эле баарыбыз гаджеттерге көмүлүп калганбыз. Балдар менен көбүрөөк сүйлөшүү, керек болсо ойноо, көбүрөөк жакшы бир сапаттуу алар менен убакыт өткөрүү маанилүү деп атышат да. Алар каалап атабы, каалабай атабы, баягындай күн 24 саатын курстарга баруу марафонун айландырып таштаган. Натыйжада баланын психологиялык да аябай терс таасирин бере турган аялга таштабай, бир гана түшүнүү менен аларга мамиле кылыш керек. Биздин Кыргызстанда негизинен бир илимге умтулуу бар да. Акыркы жандыгы, акыркы бир малы калса дагы ошону сатып, ошол кызын окутканга, баласын окутканга аракет кылат. Бир гана ошол нар жагынан болгон жакшы каалоону, жакшы бир традицияны биз туура, пайдалуу, келечектүү дүйнөнүн трендтерине дал келе турган эле бир багытка салып коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө мектепти жакшы окуу, университетти жакшы бүтүр да бир кесиптин ээси болуп, жакшы жумушка орношуп, пенсияга чейин иште деген ийгиликтин формуласы таптакыр иштебей калган. Тескерисинче азыр ийгиликке жетиш үчүн буга карама-каршы келген жөндөмдүүлүктөргө ээ болуу зарыл. Эмгек рыногунун түзүлүшү менен катар жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосундагы мамилелер дагы өзгөрүүдө. Советтик билим берүү системасы винтиктерди даярдап, алар өмүрүн бир ишке арнап келген. Бул өндүрүш доорундагы жумушчу класс деп таанылган. Эми дүйнөдө креативдүү класс калыптанууда. Анын бир топ артыкчылыктары менен катар жумуш берүүчүлөргө жаңы проблемаларды жараткан жагдайлар дагы бар. Мисалга, креативдүү классты акча менен мотивация кылуу мүмкүн эмес. Ошондой эле алар иштеген жерине өмүр бою жан дили менен берилбейт. Демек алар өз алдынча иштешет же иш ордун оңой жана бат-бат эле алмаштырып турушат. Бул шарттарга жумуш берүүчү дагы ылайыкташуусу керек болуп турат.
Впервые я увидел компьютер, когда мне было 7 лет. А мой младший сын, когда ему было 1,5 года, свободно работал на iPad. Мен компьютерди биринчи жолу 7 жашымда көргөм. Ал эми менин кичүү балам 1,5 жашында эле iPad'ты эркин колдонгонду билчү. Ал сүйлөй электе эле технологиянын тилин билди. Мындай шарттарда бир жагынан бизге караганда аз убакыт эле көп маалымат алууну үйрөнүштү. Бирок экинчи жагынан алар бир нерсеге көңүл токтотконду же фокус кармаганды билишпейт. Анан алар маселеден маселеге, идеядан идеяга, маалыматтан маалыматка бат-бат эле секирип турушат. Жана алардын жумуш болгон мамилеси деле ушундай. Бир иштен экинчи ишке ойлонбой эле өтүп кетишет. Аларда иштеген компаниясында лаялдуулук жок. Бир жерде көпкө кармалбайт, кызыгы бат эле тарайт. Алар аброю жөнүндө деле көп ойлонуп баш оорутушпайт. Мына мен азыр 35 жаштамын. Жана өзүмдүн жаңы муундун башкача экенимди сезип жатам. Алар менен кантип тил табышы мүмкүн? Жакында эле бир өндүрүүчү бизде инженер куруучулар жетишпей аткандыгын айтып калды. Алар бар, бирок алар тигил же бул компанияга иштегенди каалашпайт, өз алдынчалыкты каалашат деп. Демек, мындай шартта бизнестагы жумушчулар менен болгон салттуу мамилесин карап чыгышы керек го дейм. Как работать с этими людьми? Так же, как в принципе во все времена мы работали с любыми другими. Мындай адамдар менен кантип иштеш керек. Мурунку муу менен кантип иштешип жүрсөк ошондой эле. Аларды кызыктырып, тил табышы үчүн алды менен аларды түшүнүү керек. Мисалы, азыркы жаштардын көбү эле өзүнүн бизнесин ачкысы келет. Бул жакшыбы же жаманбы билбейм. Артыкчылыгы дагы, кемчилиги дагы бар. Бирок салттык ыкмалардан баш тартып, алар менен бир ойго келсе болот. Мисалы, компанияга кошо ээлик кылуу жолун сунуштоо жана кандай жагдайларда ал компаниянын үлүшүнө ээ боло алаарын көрсөтүп берүү керек. Жумуш берүүчүлөр эски метод менен иштегиси келет, себеби өзгөрүүдөн коркушат. Башкача айтканда, биз жаңы муунду башкача деп күнөөлөп жатканда, өзүбүздөгү алмашууну каалабаган көйгөйлөрдү көрбөй жатабыз. Азыркы муунду акча менен шыктандыруу кыйын да, мындайча айтканда материалдык эмес, башка баалуулуктар менен кызыктыруу керек болсо керек. Мисалга, ага глобалдуу миссия аткарып жатканын түшүндүрүп, чоң ийгиликтердин авторлош экенин белгилеп дегендей. Посмотрите на наших детей сейчас, особенно те, которые вот прям совсем маленькие. Они очень требуют каких-то игрушек, но как только они их получают, радость заканчивается через 15 минут. Когда они вырастут, 15 минут будет... Азыр жаш балдарды карап көргүлөчү. Алар оюнчук талап кылышат. Бирок оюнчукту алгандан кийин кубанычы 15 мүнөткө эле созулат. Алар чоңойгондо айлык акынын көбөйүшүн талап кылышат. Бирок андан алган кубанычы дагы эле 15 мүнөткө жетет. Мына ушундай муун өсүп келе жатат. Азыркы муундуку бир аз узагыраак. Бирок жалпысынан акча мотивациясы иштебей калды. Андыктан шыктандыруунун башка жолдорун табуу керек. Адам үчүн дайыма эле анын эмгегин баалоо өтө маанилүү болуп келген жана боло берет. Рахмат дей албаган, жумушчуларына ишенбеген, аларды жалкоо деп ойлогон жумуш берүүчүлөрдүн иши жүрбөйт. Мындай бизнестер жакында жөн эле жок болуп кетет. Азыркы шартта жумушчуларына багыт бере алган, алар менен мамиле кура алган, аларга шарт түзүп берген, кеңеш берип, кеңеш сурай алган, аларга жыйынтыктарды көрсөтүп турган компаниялар алда канча ийгиликтүү болушат. Деги эле өзүнүн жумушчуларынын бактысы жөнүндө ойлонгон жумуш берүүчүлөрдүн иши жүрөт. Баса азыркы жумушчуларды жазалоого болбойт деп көп эле жазып жатышат. Аларды мактап, туура кылган жактарына комплимент жасап туруш керек. Ал эми мамиле жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосундагыдай эмес, команда катары каралышы керек. Да, и формы взаимодействия становятся более плоскими, пирамидальные структуры разрушаются, все новые... Ооба, бир арага келүү формасы түз болуп, пирамидалык структуралар бузулуп жатат. Корпоративдик культура дүйнө боюнча тездик менен түзүлүп жатканы такай эле айтылып жатпайбы? Бизге бул дүйнөдө кыйын болот. Себеби биздин экономика артта калды. Эгерде биз оюбузду жана абалыбызды өзгөртпөсөк, улам артта кала беребиз деп корком. Биз буларды жеткиликтүү ылдамдык менен кыла аларыбызга көзүм жетпей турат. Башкача айтканда, азыркы дүйнөлүк тенденциялардын артынан кууп жетишүүгө чамабыз келбей жатат. Мисалы, жакында эле Google компаниясында Маянага байланышкан кызыктуу окуя болду. Google'дун негизги долбоорлорунун бири self-driving cars. Башкача айтканда, айдоочусу жок болгон машиналар. Алар бул долбоордун үстүндө иштеген топ менеджерлеринин баарын жоготуп алышты. Эмнеге? Себеби аларга аябай көп акча төлөп келишкен. Көрсө, Google'да айлык акы жыл сайын көбөйүп туручу система бар экен. Мисалы, биринчи жылы төлөнгөн сумма экинчи жылы 2 эсе көбөйөт, үчүнчү жылы 4 эсеге, төртүнчү жылы 8 эсеге жана ушинтип кете берет. Google'га мындан да сонун нерсе ойлоп табуу мүмкүн эмес деп ишенген. Мындай сунуштан адам баш тарта албайт деп бекем ишенишкен. Элестетсеңиз, эмки жылы эле сиздин маянаңыз 2 эсе көбөйөт. Бул деген сыйкыр да. Бирок топ менеджерлер белгилүү бир суммага
жеткенде Google'ду таштап, ошол эле тармакта өзүнүн жеке ишин баштап кетишкен. Жада калса Google'дагы акча мотивациясына ашыкча маани берип ката кетирди. Кстати, здесь очень такой интересный момент. Баса, ушул жерде бир кызыктуу жагдай бар да. Биздин рынокто дагы мындай көйгөйдү байкаса болот. Мисалга фитнес зал дейли. Фитнес залдын иши жакшы жүрүп баштаганда инструктор өзү башка фитнес зал ачып кетип калат. Мындай тобокелчиликтер аябай эле көп да. Скорее всего, такое происходит, когда люди недостаточно вовлечены. Баарынан мурда мындай окуяларга компания ээлери жумушчуларына жеткиликтүү ишеним көрсөтпөстөн башкаруудан четтетип койгондон улам чыгат. Жумушчуга сен чечесиң, сен көйгөйдүн чечимин билесиң деп башкарууда анын ролу орчундуу экенин көрсөтүү керек. Адатта жумуш берүүчүлөр компанияны өзү башкарып, башкага байланып калгысы келбейт. Бул узак убакыттуу көйгөйлөргө алып келет. Мисалы ушул фитнес инструктор бизнес иштетүү канчалык кыйын экенин билгенде кетпейт болчу. Ал эми бизнес жүргүзүү өтө оор. Кээде бир айда бизнес ээси менеджерлерге караганда азыраак акча алып калышы мүмкүн. Керек болсо тапканынан короткону көп болгон чыгашалуу айларда дагы жумушчулар айлыгын алат. Компания ээси чөнтөгүнөн чыгарып болсо берет. Эгерде жумушчу жагдайдын чыныгы жүзү кандай болоорун билгенде кетип өзүнүн бизнесин ачуу чоң тобокелчиликтерге алып келерин түшүнмөк. Бул аябай чоң көйгөйлөр жана ал алардын баарын чече албайт. Бир кардар менен иштегенди билет, бирок ремонт кылууну, залды ижарага алуу келишимин түзүүнү, туура жабдыктарды сатып алганды, реклама кылууну жана башкаларды билбейт. Адам бизнести башкарууда кичине эле бөлүгүн билсе, анда жалган ишенимдер пайда болуп, ага баардык нерсе өзүнөн өзү эле жүрүп жаткандай сезилет. Деги эле башкаруу процессине бүт команданы тартса болобу? Бул мүмкүнбү? Думаю, что это невозможно, а просто необходимо. Менимче бул мүмкүн эле эмес, өтө маанилүү керек нерсе. Мисалы биз өз компаниябызда 3 маанилүү баалуулуктарды атадык. Жана алардын бири бул үйүр тобу менен жүрүү баалуулугу. Бир чоң кит баарын кыймылдаткан шартта маалымат баштан куйрукка чейин жетпей калат. Бизде кичинекей компаниялар куштардын кичинекей үйүр тобу сыяктуу бат чечим чыгарып, кыйынчылыктардан оңой эле кутула алышат. Ошону менен эле баардыгы бири-биринен үйрөнөт, бири-бирине пайдасы тиет. Себеби канаттуулар тобу менен бир учканда бири-биринин жашоосун жеңилдетишет экен. Жана ошон үчүн 40% алысыраак аралыкка уча алышат. Биз ушундай философияны пропагандалайбыз. Жана компаниянын түзүлүшүнүн мааниси ушунда. Бирок классикалык компаниялар пирамидалык системада иштешет. Миңдеген жумушчусу бар жана бир эле директор бар. Директордун кол астында иштеген 2 орун басары бар. Жана алардын дагы орун басарлары бар. Ушинтип кете берет. Мындай тартип 21-кылымда жашай албайт. Азыр дүйнө болуп көрбөгөндөй тездик менен өзгөрүүдө. Жанага ылайыкташуу үчүн сен дагы аң сезимди өзгөртүшүң керек. У них есть по 2 подчиненных и так далее, и так далее. Эти структуры не будут способны в 21 веке выживать. Эмгек рыногунун өзгөрүүсү азыркы пенсиялык системага коркунуч жаратаарын Орусиянын Борбордук банкы айтууда. Себеби көпчүлүк жаштар азыркы пенсия системасына ишенбей социалдык төлөмдөрдү төлөгөнгө кызыктар эмес. Мындай коркунуч Кыргызстанда андан чоң десе болот. Бир жагынан миллионго жакын кыргызстандыктар миграцияда жүрсө, экинчи жагынан өлкөдөгү патент системасы социалдык төлөмдөрдүн көлөмүнө таасир этет. Негизинен социалдык төлөмдөрдү төлөөгө ашыкпаган жаш муундун көпчүлүгү эртең пенсия аларына анчейин ишенбегендер десе болот. Жалпысынан кыргызстандыктар тапкан айлык акысынын 37,25% мамлекетке салык катары төлөп берет. Анын 10% бул киреше салыгы, аны жумушчу өзү төлөйт. Жумушчунун айлыгынан дагы 10% социалдык фонд, социалдык төлөм катары кармап калат. Ал эми жумуш берүүчү ар бир кызматкери үчүн айлык акысынын 17,25%на барабар сумманы социалдык төлөм катары социалдык фондко чегерет. Эгер сиздин айлык акынын жалпы көлөмү 10 000 сом деп эсептелген болсо, анын ичинен 3725 сомду салык катары мамлекетке төлөп, колуңузга 6275 сом аласыз. Сиз төлөгөн 2000 сомдун 1000 сому киреше салыгы, калган 1000 сому социалдык төлөмдөр. Ал эми 1000 сомдун ичинен 80% же 800 сом азыркы пенсионерлердин пенсиясын төлөөгө кетип, калган 200 сому сиздин болочок пенсия үчүн топтолот. Ал эми сиз үчүн сиздин жумуш берүүчү социалдык фондко төлөп жаткан 1725 сомдун 87% же 1,5 миң сому азыркы пенсионерлердин пенсиясына, дагы 11,5% же 200 сом сиздин медициналык камсыздандырууга, ал эми калган 25 сом эмгекчилердин эс алуу фондуна чегерилет. Ошону менен сиз айына 10 000 сом айлык акыга иштеп, анын ичинен мамлекетке салык катары 3275 сом төлөгөн шартта сиздин айлык пенсиялык топтомдун көлөмү 200 сом болот. Азыр өлкөдө
Кыргызстанда эң жогорку пенсиянын суммасы 100 000 сомду түзсө, минималдуу пенсиянын көлөмү 1,5 000 сом. Ал эми жашоого жетиштүү минималдуу айлык көрсөткүч 4900 сом деп белгиленген. Демек өлкөдөгү эң төмөнкү пенсиянын көлөмү жашоого жетиштүү минималдуу айлык көрсөткүчтөн 3400 сомго же 3,2 эсеге аз. Социалдык фонддун маалыматы боюнча азыр пенсионерлердин саны улам сайын көбөйүп, иштегендердин саны тескеринче азаюуда. Азыр Кыргызстанда бир пенсионерге бир жумушчу туура келет. Негизинен өнүккөн өлкөлөрдө бир пенсионерге 3 жумушчу дал келет. Келечекте Кыргызстанда бир пенсионерге бир гана жумушчу туура келип калуусу боюнча кооптонуулар бар. Негизинен Кыргызстандын пенсия системасы бир муун экинчи муунду баккан акыйкатсыз система. Андыктан мамлекеттик пенсияга гана үмүт артпастан каарлыкка кам көрүүнүн альтернативалык жолдорун дагы эстен чыгарбоо керек. Татыктуу каарлыкка кам көрүү боюнча кеңештер менен Финсабат рубрикасында бөлүшөбүз. Баарыбыз эле караганда татыктуу карылыкта жашайбыз деп ойлоп келебиз. Бирок пенсия жөнүндө анча деле ойлонгубуз келбейт. Негизги себептердин бири ага чейин дагы көп бар. Мурунку муун мамлекеттик пенсияга үмүт артып келип, күтүүлөрү ордунан чыкпай калган. Алардын ичинде пенсияларына ичи чыкпай нааразы болгондор көп. Как правило, размер пенсии не превышает. Менин билишим боюнча пенсиянын орточо эсеби 4000 сомдой. Албетте, бул акчага жашоо таптакыр мүмкүн эмес. Довольно высоким размером пенсии. Жетпейт мына дары-дармек аласың, продуктыга жетпейт нормально. Дары да иттей кымбат азыр. У меня только хватает там один раз пойти на. Менин пенсиям бир жолу базарга барып соода кылып келгенге жетет. Кудайга шүгүр, дары-дармек ичпейм. Дагы жакшы жолдошум иштейт. Балдарым акча берип турушат. Мындай болбосо менин пенсиямды кантип жеткирүүнү билбейм. А сиз өзүңүздүн келечектеги пенсияңыз жөнүндө ойлоносузбу? Ну сейчас я как бы работаю на одном. Мисалы, мен азыр бир жумушта иштейм. Жана ал жакта социалдык пакеттер бар. Топтоолор жүргүзүлүп жатат. Биз бирок анча деле ойлонбойбуз. Иштегенибизге, салык төлөгөнүбүзгө карабай, архивде булардын баары жоголуп кетет деп ойлойм. В архиве это все теряется. Эгерде мен өзүмдүн акчаларымды 20-30 жыл жанымда же банктарда чогултсам, каралыгыма жеткиликтүү эле топтой алам. А эгерде мамлекеттик органдарга берсем, аз эле алып калам деп ойлойм. Татыктуу каралыкка пенсия топтоонун ар кандай жолдору бар. Мисалы, топтомо эсеп ачуу, депозит ачуу, баалуу кагаздар, кыймылсыз мүлк жана башка. Мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорду эсеп ачып, кошумча пенсияга топтой аласыз. Мында кошумча пенсияга кичинекей суммадан баштоо мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы 500 сом жана жумуш стажыңызга карабайт. Сиз мамлекеттик эмес пенсиялык фондко 10 жыл бою ай сайын 2000 сом салып турмай болдуңуз. Жана мамлекеттик эмес пенсиялык фонд сиздин топтомго жылына 10% үстөк кошуп бере турган болду дейли. Демек бир жылда 24 000 сом топтойсуз. Ага фонд 2400 сом кошуп берет. Ошондой эле пенсиялык фонд бир жылда бир капитализация кыла турган болсо, тактап айтканда үстөк пайыздарды негизги суммага кошуп тура турган болсо, кийинки жылы кошулуучу үстөк пайыз көбөйө берет. Мисалы, кийинки жылы сиз салган 24 000 сомго мурдагы топтом үстөгү менен кошулат жана 10% үстөк төлөм 50 400 сомдон эсептелет. Ошону менен 2 жылда 55 440 сом чогулуп калат. Мындай санак менен кете турган болсок, сиздин пенсиялык эсепте 10 жылда 360 000 сом чогулуп калат. Анын 240 000 өзүңүз ай сайын 2000 сомдон салган топтом түзсө, калган 120 000 сомду үстөк пайыз капитализациянын жардамы менен таптыңыз. Демек, кийинки 10 жылда ай сайын 3000 сом пенсия катары алып турасыз. Бул албетте болжолду эсептөө. Сиздин болочок пенсия ай сайын салган суммага, депозиттин мөөнөтүнө, финансылык мекеме төлөп берүүчү үстөк пайызга, капитализацияга жараша болот. Эгерде сиз Кыргызстан чегинен чыгып башка жакка туруктуу жашоо үчүн чыгып кетсеңиз, ошол убакта эле толук берилет да. А Кыргызстан территориясында жашаган убакта сөз баягы келишим боюнча ай сайын аласыздар да. Бизде негизи ким менен келишим түзсөк, ал киши эгер каза болуп калса, ал аягына чейин мураскер алат. Тактап кетүүчү маанилүү жагдай. Сиздин пенсиялык топтом депозит болуп эсептелбейт. Анткени сиздин узак мөөнөттүү топтомду башкаруучу компания тейлеп, баалуу кагаз ар кандай бизнеске инвестиция кылуу же болбосо ошол коммерциялык банктарга депозит кылып салуу аркылуу өзүнө пайда табат. Анан сиздин акчаны көбөйтүп берет. Демек, пенсиялык топтом Кыргызстандагы жеке жактардын депозиттерин коргоо жөнүндөгү мыйзамдын чегинде корголбойт. Здесь следует именно иметь в виду, что при инвестировании управляющие компании, пенсионные фонды, они
Бирок эскертип кетүүчү жагдай башкаруучу компаниялар жана пенсиялык фонддор салымдардын ишенимдүү жана коопсуз болушуна көңүл бурушу керек. Негизинен пенсиялык төлөмдөрдүн коопсуздугу башкаруучу компания жана пенсиондук фонддун ортосунда түзүлгөн келишим менен көзөмөлгө алынып турат. Ошондуктан бул өтө деле коркунучтуу эмес. Албетте тобокелчиликтер бар. Андыктан пенсиялык фонд аны эске алып эң ишенимдүү башкаруучу компаниялар менен иштешүүсү керек. Биз мисалда көрсөткөндөй убакыт абдан зор мааниге ээ. Каралыгыңызга азыртадан кам көрүп баштабасаңыз, кийин кеч болуп калаарын эстен чыгарбаңыз. Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Капиталдын орусча чыгарылышы менен кесиптешим Айсул Текинбаева 3-күнү ушул эле маалда тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.